Таластагы жер үй алтын кеніндегі өндүрүштү көрүүгө бул сапар Ханс Зайдель фондунун стипендияттары келишти. Өлкө аймагынан чогулган 20дан ашык адамдан турган делегация Альянс алтын иштетип жаткан алтын ылгоочу фабрика менен жакындан таанышышты. Карьерден ташылып келген руда ушул жерде өндүрүлөт. Өткөн жылы 1 миллион 330 миң тонна руда иштетилип, 4,5 тонна алтын өндүрүлгөн. Компания жалаң жаңы технологиялар менен иштеп, жумушту автоматташтырган. Кубаттуу өндүрүштүн өзөгүн жаш адистер ушул жерде башкарышат. Бул жерде биринчи көргөндө эле производство абдан соң жолго коюлуптур, тазалык эң биринчи. Бул жерде иштеген адамдардын дагы чыныгы адистер экени көрүнүп турат. Биз ойлогондой эмес экен, бул жерде производство чоң экен. Биз жакта күмтөр бар да, күмтөрдөн кичинекей деп ойлогонбуз, бирок чоң эле экен, масштаб чоң экен. Бул жерде 850 киши иштейт экен. Кыргызстанда көрүп жатабыз, бир ийгиликтер жаралып, жакшынакай иштер жүрүп жатканын элдин баары көрүп атат. Анан бул компаниянын дагы тийгизген таасири көп болуш керек. Менин оюмча ушундай коопсуз компаниялар Кыргызстанда ачылып иштеш керек, элди жумуш менен камсыздык керек. Альянс алтынга ийгилик каалайбыз, дагы иштей бериңиздер. Делегацияны кендеги экологиялык коопсуздук маселеси дагы кызыктырып, калдыктарды сактоочу жайды дагы көрүштү. Муну Альянс алтын дүйнөлүк стандартта жасап, алдына катар калың геомембрана жана геотекстиль төшөгөн. Өндүрүштөн чыккан калдык ушул жерге төгүлөт. Андан сарыккан суу бассейнге чогулуп кайра иштетүүгө заводко жөнөтүлөт. Ал эми кектин зыянсыздыгын Илимдер академиясы тастыктап, курулуш материалдарын чыгарууга болоорун сунуштаган. Бул жерде ошо коопсуздук чараларына, ошо жер алдында сууну булгабоо, ошо экологияны сактоо боюнча талаптар ошо дүйнө жүзүндөгү эң бир акыркы талаптарга жооп бергени мага сүйүндүрөт да. Экологиялык акыркы заманбап технология боюнча үлгү алсак болот экен дагы. Менде да ишенич пайда болду да, мурун башка өндүрүштөр боюнча мисалы цианид, бир уулуу заттар айрыкча нарын суусуна куюлуп атат деген бизде ошо күмөндөр бар болчу. Эгер ушул технология менен жана полусухой жарым кургак технология менен ишти алып барсак, анан бул жердеги жана калдыктар сактоочу жайга да өзүнчө реагенттерди кошуп суу чачып турат экен. Андан сырткары бияктан чыккан суу кайра эле ошо өндүрүшкө барып атат да. Ошонусу жакты, калдыктарды дагы өзүнчө сакталып, андан дагы кийин сырьё катары курулуш материалдарын жасаган мага да жагып атат да. Мен азыр суроо берсем, айтты, ушул жерде эле бүт коммуникация, инфраструктура бар экен, ушул жерден эле өндүрүш ачса десе, неме калып атат да. Ал болсо биздин өкмөтүбүз чече турчу маселе экен. Ушул жерге эгер чечсе, ушул жерден эле жанагындай кыш курулуш материалдарын чыгарып туруп эле кайра өзүбүздүн экономикабызга жумшаса болот экен да. Өлкөнүн 7 областынан келген делегация жер үйдөгү жумушчуларга түзүлгөн шарттарды дагы жактырышты. Себеби тоо арасында мында иштегендер үчүн жатып эс алчу заманбап жайлар курулган. Бөлмөлөрү таза жана ыңгайлуу. Ошондой эле ашкана, спорттук аянтча жана башка бүт шарты камсыздалган. Азыркы тапта жер үй кенинде жалпы 1,5 миңден ашык жумушчу иштейт. Анын 70%дан ашыгы таластыктар. Аябай ыңгайлуу экен. Ошол жакта иштеген кызматкерлерге бүт шарттары жакшы, таза, заманбап эмелер менен экен, жабдуулар менен жабдалган дегендейчи. Анан иштесе жакшы экен, айлык майыналары деле жакшы. Мен аябай таасирленип атам. Шарттары жакшы экен да негизичи. Иштегенден кийин ойносо болот экен, волейбол, спорт оюндары менен. Жакты аябай. Иштейт элем, ошол менен кызыгып азыр сурап атам. Ошол Альянс алтын деген сайтка кирип эмелерин билип алса болот экен, кандай конкурстун отбору экен, талаптары бар экен, ошонго ылайык эме кылып этап менен өтсө болот экен. Иш сапарынын алкагында аталган делегация кен жайгашкан Шумкар Уя айыл аймагынан да кабар алышкан. Элетти өнүктүрүүдө жер үй жергиликтүү бийликке чоң салым кошуп жатканын байкашкан.
Шумкар сервис деген жерге бардык. Ал жакта ошо алар бизге айтып берди да, жана техникаларды сатып алыштыр, айыл өкмөтү, техника, ар кандай комбайн, машиналар, ошолордун бардыгы ошо жөрөйдүн каржылоосу жардамы менен алынып жасалып атыптыр да. Чоң салымы бар экен. Ошол эле багытта дагы иштей беришсин деген оюбузду айтмакчыбыз. Анан иштерине ийгилик каалайбыз. Абдан жакшы, жогору деңгээлде иштеп атышыптыр. Жана бардыгы айтып кетишти. Мындай технология жагынан дагы өнүккөн экен, дисциплинасы дагы абдан жакшы экен. Көрүнүп турат да, абдан жогору профессионалдык адистер экенин далилдешти да. Мындан тышкары Альянс Алтын тарабынан жергиликтүү фонддорго ай сайын каражат бөлүнүп, облустун бир топ орчундуу көйгөйлөрү чечилүүдө. Ошондой эле мамлекеттик казынага 2015 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 30 миллиард сомдон ашык каражат которгон.